Assalamu alaikum. Ушул мал 4-cü же 5-ci torpoğu. Акчасы 70.000 so'm. Torpoğu erkek, bir cumalık torpoq. Sütü жақшы. Ушул мал. Endi. Ушул бука сатылат. Жашы 2 жашар. Агдar айылында. Басы 90.000. Коюп беребиз азмаз. Келип көрүп кеткиле. Na görgülü. Aldından tartayın dostum töptüre. Telefon numurlar. Kança ne dostum telefon numurlar? 552'nin 55 81 81 0700'nin 48 15 37 Boşka numur. Benim töptür dostum bu yana tartayın. Naşu buka. Gelip görgülü. Satavız. Oldu da şuna tuttu. Daha 1 minut tartayıldı. Ne kadar burulğanı sonu mu oldu ne? Sokuldu dostum. Ana yeni son çılattım. Şunu da koyup duruyor dostum. Qarаңғы тартылып қалды. Tam içinde gene. Ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, индук издегендер үчүн 7 баш индук бар жүзүлөрү менен Жалал Абад областы Базар Коргон району. Эгер кимге керек болгон болсо, телефон номерге чалыңыздар. Baası gelişim bağda. Antkeni cöcölөр менен канча керек болсо ошону кошуп берет. Саан уй издегендер үчүн Жалал Абад обласы Базар Коргон районунда Каба айылында 5-ci баласы 8 литр sütü бар саан уйду сиздерге тартуу кылып турабыз. Торпогу жанындагысы азыр эркек. 5-ci баласы ушул. Bağısı 70.000 kemi var деп турат. Егер саан уй издегендер болсо, экрандагы номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар. Но ушундай музосу жаңы туулган. Уйдагы өзү жакшы эле чоң эле уй. Сіздерге қандай көрініп тұрады? Желіндерін көріп байқап тұрғаныңыздардай жақсы.
Бул сатуучубуздун биз дагы уйларын бизден чыккан, ошол жерде сатылган. Мен ойлоймун, бул уйлар дагы бат эле сатылып кетет болуш керек. Андыктан шашылыңыздар. Каймактуу, сүттүү уй деп сатуучу айтып кетти бизге, маалымат берип. Андыктан сиздер дагы ушундай каймактуу, сүттүү уйду болуп калышыңыздарга биз тилектешпиз. Анда эмесе чалып байланышыңыздар. Биз сиздерге дагы алдыда сатылуучу жандыктардан көрсөтө беребиз. Ошондой эле сиздерде дагы сатуучу жандыктар болсо, мал жандык, кой жандык, жылкылар болсо, үйүңүздөр болсо, автоунаалар болсо, сатылуучу дегеле буюмдарды биздин номерлерге чалып байланышып, WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр, сиздердин сатылуучу буюмдарыңыздарды дагы чыгарып жарнама кылып бере алабыз. Андыктан чалыңыздар. Сиздерге кийинки жылкыларды көрсөтө турган болсок, бул жылкылар Жалал Абад областы Сузак районуна караштуу Октябрьский айылынан көрсөтүп турабыз. Жашы бышты. Мына ошол сиздер көрүп турганыңыздар Семиз. бышты болгон. Ал эми жанындагысы Кунан байтал. Ургачы. Бул 2 жашар. Кунан. 2 жаштан бир аз өткөн. Баасы 65 миңден. Кеми бар албетте. Кимге жаккан болсо чалыңыздар. Mana şu bukalar satılат. 2 buka bunisi 1,5 yaşar. Narxı 55 min. Cemcep durgan. Mana 2 yaşar. John Jelp. Bunisi 75 min. Adres Nokat rayonu, Gülistan Ayıl Hükümet. Şunday bu kızda yollar bolsa aytası kelsin de. Жана ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, сиздер үчүн Opel унаасын көрсөтөбүз. Ош обласы Алай району Гүлчү айылында. Коробка механика, ички абалдары өзүңүздөр көрүп турасыздар. Электропакет бүт бары, артында бул жактарын жууйбуз деп сиденьяларын чыгарып койгон экен. Сырткы абалдарынан бир катар көрүңүздөр. Уна таза уна. Сатуучу өзү гана айдап жүргөн, эч кандай таксиге чыккан эмес. Эгер сиздерге жаккан болсо, экранда номерге чалып байланышсаңыздар болот. Мына жанында азыр көрдүңүздөр, сиденьялар мына ошол жакта. Баарын жууйм деп, машинанын ичин жууйм деп чыгарып койгон экен. Сатуучу жаккан болсо келиңиздер. Мына бир жеринде черик дагы жок экен, сырттары дагы бары родной краска. Мына ички абалдарынан көрүңүздөр. Мына электропакет бүт бары, комплектациясы мына ушундай. Андыктан сиздердин мына ушундай уна издесеңиздер, келип алсаңыздар болот. 2002 жылы чыгарылган 2 объем Opel унасы. Кыймылдаткычтары дагы аябай жакшы, сырткы көрүнүштөрү дагы таза. Андыктан шашылыңыздар. Алай жергесинен мына ушул Opel унасын алыңыздар. Андан кийинки көрсөтө турган жарнамабыз Жалал Абад жергесинен бизге көрүүчүлөр чалган. Мына ушул экранда көрүп турган номерди Ош Бишкек жолунан таап алган экен. Эгер жоготкондор болгон болсо, экрандагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу биздин оюнга катышуучулар, сиздерди дагы бир көрсөтүп кетейин, видео обзор кылып. Эгер бизге видео тартып жибере турган болсоңуздар, телефонду мына ушундай горизонтальный форматта кылып, полный экранда түшөт, ушундай кылып тартсаңыздар жакшы болот. Ал эми сиздер жиберилген
видеолор бизге келип жатат азырынча. Мындай кылып тартып жатасыздар. Мындай кылган болсок, биз YouTube'га чыгарган болсок, ал бир аз жарым экран болуп чыгып, жакшы чыкпай калат. Жакшы көрүнбөй калат. Ошондуктан телефонду алыңыздар, видео тартканда ушундай кылып тартсаңыздар жакшы болот. Ошондо экранда полный экран болуп жакшы көрүнөт. Анан өзүңүздөр сүйлөп, позитивдүү, жакшы сөздөрдү кошуп, өзүңүздөрдүн фантазияңыздарды күчөтүп тарсаңыздар аябай жакшы болот. Андыктан шашылыңыздар, буюрса сиздерге жеңүүчү деп аталуу күндөр дагы жетип келсин дейбиз.